Саламатсыздарбы? Биздин сайт түзүү боюнча экинчи сабагыбыз. Бүгүнкү сабакта биз мурунку сабактан алган билимдерибизди пайдаланып, практикада сайт түзөбүз. Биринчи биз сайттын атын жаза алабыз. Бул жерге Python деп жаза алайын. Анан бул жерге мен заголовокко кошом. Заголовкого мен бул жерге логотип коштум. Азыр меники англисче болгондуктан мен орусча которуп алайын. Орусча котордум. Андан кийин мен бул жерден баннерди алмаштырам. Хедердин аркасына фон сменить изображение алып туруп, аны мен компьютерден загрузка кылам. Открыть болду. Андан кийин бул жерге мен хедерге текст жазып алдым. Python программалау тили деп жаздым. Биз азыр хедерди бүттүк. Бизде хедер сайттын аты Python болду. Андан кийин биз логотип алып келдик. Бул жерге жаздык хедерге. Андан кийин экинчи биз дароо эле ушул жерден футер түзүп алалы. Добавить нижний колон титул дедик. Ушуну басабыз. Анан бул жерге дагы мен сүрөт алып келип коем. Биздин футерди чагышты бул жерге. Футерге текст жазсак болот биз. Бардык укуктар корголгон жерде бай. Мен жазган текстти чоңойтуп, мына ортого алып келем. Мынакей биздин футерибиз даярдуу болду. Бардык укуктар корголгон. Бай Анарсов деп койдум. Биз башка сүрөт алып келсек да болот. Азыр бул сүрөт бир аз мынакей биздин футерибиз. Андан кийин биз сайттын мазмунун жасашыбыз керек. Азыр мен текст коеюн бул жерге. Python программалоо тили деп жаздым. Азыр бул текст чоңойтуп Arial кылсак болот. Андан кийин эми буга биз текст алып келишибиз керек. Бул жерден кыргызча маалыматтар чыкты.
Дагы текст алып келтирип, бул жерге тексттин мазмунун түшүндүрүп. Биринчи бизге Python программалоо тили болду. Андан кийин ага текст алып келдик. Бул жерден биз макетти дагы жайгаштырсак болот. Биз бул жерге так биз муну жайгаштыргандан мурдун дагы бир тексттик поле алып келтирип, темасын жазсак болот. Python программалоо тилин түрдүү сфераларда колдонот. Биз кайсы сфераларда колдоно алабыз? Биз азыр ошону жазабыз. Азыр мен биринчи веб сайт түзүү деп койдум бул жерге. Экинчиси бул графикалык чөйрө. Андан кийин бул жерге маалыматтар менчиктөө. Сүрөт алып келсек болот. Бул жерге загрузка кылып. Сүрөттөрдү алып келдик. Эми биз үстүгүнө дагы кандайдыр бир маалыматтарды кошуп жазсак болот. Бул жерден биз болушунча маалыматтарды алып карасак дагы болот. Азырча экен. Бир кошумча маалыматтарды жаза алабыз. Мисалы үчүн сайт түзүүдө эмнелер, кайсы фреймворктор колдонобуз, андан кийин графикалык программаларды түзүүдө мисалы үчүн десктоп программаларды окуп, кайсыл модулдардын же болбосо китепканаларын колдонсок болот, же болбосо андан кийин бул жерде чоң маалыматтар менен иштөөдө data science деп коет. Ошол жерде эмне кандай китепканаларын колдонобуз, же болбосо кандай фреймворктор бар, ошолорду колдонобуз. Ошолор тууралуу бул жерде кыскача маалымат жаза алабыз. Буларда бир аз туруп кошуп коебуз. Андан кийин биз кийинки контентке азыркы биздин контентибиз бүттү. Бул жерге биз ссылкаларды берсек да болот. Мисалы бул жерде ссылка бар. Ссылканы ошол жерге бара турган. Азыр биз ага экинчи бет түзүп алгандан кийин анан ал нерселерди колдоно беребиз. Андан кийин биз дагы тексттик талаа түшүрүп бул жерге видеолорду жайгаштырсак болот. Видео топтомдорун. Видео топтомдорду эми жаздым. Заголовка кылып видео топтомдор болду. Андан видеону YouTube'тан өзүбүз алып кетсек деле боло берет. Бул жерге
Азыр мен өзүмдүн каналымда видеолорду алып келемин бул жерге. Мына биз видеого келебиз да, могул жерде 3 баскыч бар. Ссылкасын көчүрүп алышыбыз керек да бул видеонун. Мына ошол видео келди. Андан ушуну басып туруп могул жерден выбрать деген бар. Азыр select болуп калды. Ошону басабыз. Мына видео келет. Анан бир аз мынтип чоңойтуп койсок болот. Азыр видео келди. Андан кийин ар бир эме бүткөндөн кийин, мисалы үчүн азыр могул жерде Python программа тилин түрдүү сфераларды колдонуу дегенден кийин биз разделителди койсок болот. Бул жерде тилди алабыз. Андан кийин аны жогору жакка жылдырабыз. Андан кийин дальше плюс алып келтирип мындайча айтканда бул мазмундагы биринчи менен экинчи теманы бөлүп турат. Биз могул жерге дагы бир бөлгүч коюп койсок болот. Билинсе Python программалоо тили. Андан кийин түрдүү цифрларды колдонулушу. Андан кийин видео топтомдор. Бул жерге видеолорду жайгаштырсак болот. Анан башка могул жерге биз өзүбүзгө керектүү темаларды, объекттерди жайгаштырсак болот. Азыр биз биринчи башталгыч бетин бүттүк. Андан кийин биз буга эми страница тандашыбыз керек. Биринчиси home деп турат. Биринчи башкы бети. Андан кийин мен плюсту басып туруп экинчи бет. Бул жерге Django деп коеюн. Django. Бул Django деген ушул фреймворк сайттарды түзүш үчүн. Дагы бир бетте түзөм. Бул жерге мен Tkinter деп жаздым. Бул графикалык программаларды түзүү үчүн атайын модуль. Андан Turtle деген бул дагы атайын модуль. Жана башка нерселерди дагы биз кошсок болот. Биз ар бирин азыр могул Django деп жаздык. Эми бул Django'га керектүү бул жерден маалыматтарды жайгаштырабыз. Django деген эмне? Аны кандай эмнелерди иш кылсак болот? Жана башка нерселерди дагы биз өзүбүз түзүп көрсөтсөк болот. Дальше страницага кое туруп, бул жерден биз тапшырмаларды алып коелу. Маселелерди коелук. Эми ушунун ар бир бетине биз өзүбүз элементтерди, мисалы үчүн Django'га биз текстти коебуз. Django деп коет. Бул эмне экен? Бул Django боюнча кыргызча маалымат жок болгондуктан азыр орусча маалыматты алып тура беребиз. Django боюнча тигине да Django боюнча видеолорду жайгаштырсак болот. Анан экинчи бетке өтүп туруп бизде бул жерде Tkinter деп турат. Tkinter боюнча да маалыматтарды алабыз.
тикентердер боюнча да маалыматтарды жайгаштырып турат. Анан Turtlelet, черепаха бул дагы атайын модуль болуп эсептелет. Андан кийинки биз бул жерде маселе иштейбиз. Биринчи тапшырма. Интернет бир аз жай иштеген үчүн ачпай жатат. Маселенин боюнча азыр мен эки санды кошуучу программа түз деп тапшырма бериле турган болсо ал иштейт, андан түбүндө жардам беретинде дагы биз жазып коюшубуз керек. Эгер бас дейбиз да, бул жерге биз ошол программаны жазып коебуз. Плюс жазып койдук. Мына биринчи тапшырманы окуйт. Эки санды кошуучу программа түз. Эгер түзөт, түзө албай турган болсо, бул жерди карайт. Эгер тапшырманы аткара албасаң, бул жерди басканда бул жерде жыйынтыгы чыгат. Азыр интернет иштебеди. Андан кийин башка бетке өтөм. Башка бетке өтүп, азыр могул жерге биз ссылка берсек болот дедик. Жаңга дегенде биз ссылка беришибиз керек. Бул кайсыл жерге барат? Ссылканы беребиз. Бул жерде жаңга дегенди басып коебуз. Анан графикалык чөйрө дегенди тандайбыз. Ссылканы берип туруп, бул жерде тикентер. Андан кийин бул жерде маалыматтар менен иштөө деген жерге бул жерде ссылка берип туруп, Turtle'ды басып коебуз. Ушинтип, эгерде биз ушуларды баса турган болсок, булар ушул жерге берген менюларга барат. Андан кийин түбүндө биз кнопканы кое турган болсок, бул жерде Telegram. Анан бул жерге Telegramдын ссылкасын коюшубуз керек. Ал үчүн Telegramга өтүп, ол жерде мына ссылканы көчүрөбүз. Ссылканы көчүрдүк. Анан бул жерге коебуз. Ставить басабыз и вставлять коебуз. Aynen ушул жерде тура берсең болот. Telegram, эгерде биз ушуну баса турган болсок, биздин Telegramга барат. Биздин Telegramга барып, ошол жерден биз менен байланыша болот. Бир гана Telegram эмес, бул жерден башка каналдар биздин YouTube канал жазсак болот, бул жерден
Instagram'da жана башка социалдык тармактарды ошо баскыч аркылуу коюп койсок болот. Азыр биздин даяр болгон сайтты карайбыз, просмотр кылабыз. Биздин биринчи бетибиз ушундай көрүнүштө болот. Django'ну баса турган болсом, экинчи бетке түшөт. Мына Django боюнча. Мына тикентерди бассам, кийинки бетке түшөт. Үчүнчүсү Turtle'ды баса турган болсом, Turtle'га келет. Андан кийин маселелер дегенге келебиз. Биринчи тапшырма 2 санды кош программа түз. Эгерде баса болсо, буну басса түндө чыгат. Биринчи бетке өтөбүз дагы, биз буларга ссылка бергенбиз. Эгерде биз ушуларды баса турган болсок, анда булар жанагы биз көрсөткөн модулдарга келет. Анан биздин акыркы кошконубуз бул жерде Telegram. Баскыч боюнча эгерде мен Telegram'ды баса турган болсом, интернет азыр бир аз жайыштып атат. Азыр биз сайтты толук түзүп бүттүк. Эми буну жарыя кылыш үчүн бул жерде публиковать деген бар. Ушуну басабыз. Мына бул жерге биз адрес жазышыбыз керек. Python kg дедим. Андан кийин публиковать кылабыз. Анан ол ссылка деген жерге келе турган болсок, ушу сайттын ссылкасы. Sites check it, Google check it, com, view, Python, and home. Копировать ссылка кылабыз дагы, биз ушуну башкалары жөнөтсөк, ушул сайттын страницасы ачылат. Ушун менен бүгүнкү биздин сабагыбыз аягына келди. Биздин кийинки сабагыбыз ошол түзүлгөн сайтка домен сатып алуу жана биздин сайтты ошол домен менен байланыштыруу болот.